Биздин өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр коомчулуктан эмес, эл аралык аренаны да таң калтырды. Акыркы жылдары президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстан курабыз деген сөзүнүн артында чоң өзгөрүүлөр жатканы байкалууда. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш күчөтүлүп, экономикалык өсүш байкалды. Криминал жок кылынып, чек ара маселеси чечилди. Кыргызстан боюнча курулуш иштери да жанданды. Эмесе баарын башына айтып эске сала кетели. Акыркы жылдары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш болуп көрбөгөндө күчөтүлдү. Буга чейин кол тийбес деп эсептелгендердин баары мыйзам алдында жооп берип, мамлекеттин эсебине миллиарддаган каражаттар кайтарылды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2024 жылды жыйынтыктап жатып, ууруларга каршы күрөштүн жыйынтыгында 168 миллиард сом мамлекеттин бюджетине кайтарылганын айткан. Ал эми 2025 жылы чиновниктердин жоон тобу камалып, уурдагандарын мамлекетке кайтарууга мажбур болушту. Укук коргоо органдарынын жана сот системасынын ичиндеги ачыктык жана тазалыкты камсыздоо багытында талаптар күчөтүлдү. Мунун максаты мамлекеттик мекемелерге коомдун ишенимин жогорулатуу жана коррупцияны жок кылуу болуп саналат. Албетте алардын арасында акчанын кулуна айланган жемкорлор азыр да бар. Бирок тийиштүү кызмат тарабынан текшерилген соң мыйзамсыз иш кылгандар сөзсүз жазаланат. Буга мисал катары акыркы окуяларды айтсак болот. Ал эми жыл башында коррупцияга каршы катаал мыйзамдар кабыл алынганын да эске сала кетели. 31 декабрда былтыркы жылы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамын күчөтүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолорго кол койду. Ошонун негизинде мындан ары ошол мыйзам менен жашайбыз. 21 январдан баштап мамлекетибизде эгер кайсыл бир мамлекеттик органдын кызматкерлери коррупциялык элементтер менен шектелип колго түшүп же болбосо ошол жоопко тартыла турган болсо, мыйзам катаал жазаларды карап атат. Коррупциялык кылмыштарга шектелген адам соттун чечими менен сөзсүз түрдө түрмөгө камалат. Өмүр бою мамлекеттик ишке кайтпайт. Жакын туугандары мамлекеттик, муниципалдык жана күч органдарында иштеген туугандары соттун чечими күчүнө киргенден кийин жумуштан алынат. Келечекте мен ойлойм, ушул беренелер өзүнүн чоң жыйынтыктарын берет го депчи. Эмне үчүн дегенде бул мыйзам боюнча азыр кандайдыр бир тергөө органдары менен келишим түзүүгө болбойт. Мурунку бийлик коррупцияга каршы күрөшөбүз деп ооздун учу менен гана айтып тим болушкан. Азыркы тапта жемкорлорго каршы катаал мыйзам кабыл алынып, уурдагандар четинен камала баштады. Ал эми ушул жылдын сентябрь айында бардык мамлекеттик кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте текшерүүлөрүн да маалымдай кетели. Жыйынтыгында өлкө капчыгына кол салгандар жазасыз калбайт. Учурдагы президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул ишти катуу көзөмөлгө алып колго алгандыгынын бир чоң далили ошол декабрь айындагы мыйзамдын жогорку кеңеш аркылуу бир добуштан кабыл алынгандыгы. Эл муну күтүп атат. Эл мындан ары коррупционерлерди өзүнүн катарына кошпой, коллективден керек болсо коомдон чыгарып кое тургандай абалга жеткирген ошондой бир чараны талап кылып келген да илгертен бери. Ошол ишке ашкан турат. Расмий билдирүүлөргө таянсак, коррупциянын деңгээли мурда 70-80% болсо, азыркы учурда 30-40%га түштү. Ташиевдин айтымында 2025-2026 жылдары бул көрсөткүч 5-10%га чейин төмөндөтүлүшү керек. Коррупция менен күрөш бул мыйзамдын үстөмдүгү үчүн күрөш. Ар бир жаран пара берүүдөн жана алуудан баш тартканда гана чыныгы өзгөрүү болот. Бул элдин жана мамлекеттин биргелешкен аракетинен көз каранды. Эң негизги принцип бул жерде ар бир жаран, ар бир кыргызстандык, ар бир кыргыз жараны ушул бүгүнкү күндө болгон күрөшүгө салым кошуп, ушундай жаман көрүнүштөр болсо ошолорду атайын кызматка, укук коргоо органдарына ушундай маалыматтарды берип, биргиликте чогуу ушундай жаман көрүнүштөр менен биз күрөшүбүз керек деп эсептейм. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген, анан тияк бияк дегендерди жок кылып, мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү силер жардам бергилечи ошого мага. 2020 жылы президент Садыр Жапаров криминал түп тамыры менен жок болот деп айткан сөзү бар.
Ал кезде айрымдар бул убадага ишенген эмес. Кээ бир саясатчылар президенттин айткандарын жомок деп мыскылдаган. Бирок убакыт өзү көрсөткөндөй, бүгүнкү күндө криминал деген толук жок болду. Мурункудай бизнесмендерди тоноп, мамлекеттин ички ишине кийгилишүү деген түшүнүк түп тамыры менен жоюлду. Мындай чечкиндүү кадамдардын натыйжасында криминалдык элементтердин таасири жоголуп, мыйзамдын үстөмдүгү орноду. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ деген жок, ОПГ деген жок болду Кыргызстанда. Башка азыркы СНГ мамлекеттердин арасында жападан жалгыз биздин мамлекетибиз. Биз ачык жарыя кылып айта алабыз. Бизде ОПГ жок, бандиттер жок. Эгер бандиттер чыга турган болсо, алардын бардыгыны биз мыйзам чегинде каттуу жазага тарта алабыз деп айта алабыз. Кыргызстан Борбор Азияда экономикалык лидер катары таанылды. Ички дүң продуктунун өсүшү жогорку деңгээлге жетип, чет элдик инвесторлордун кызыгуусу артты. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн маалымат каражаттары жазып чыкты. Мисалы, Өзбекстандык сайттын маалыматына караганда, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11,7%га өсүп, 711 миллиард сомдон ашты. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 3,6%га жогорулаган. Экинчи орунда Тажикстан 8,1%, үчүнчүдө Өзбекстан 7,2% менен жайгашты. Андан кийинки орундарда Түркмөнстан 6,3% жана Казакстан 6,2% менен турат. Мамлекеттин консолидацияланган бюджети 2025 жылы биринчи жолу 1 триллиондук чектен ашары күтүлүүдө. 2024 жылы 689 миллиард сомго жеткен. Айрымдар үчүн бул цифралар жомоктой болушу мүмкүн. Бирок өлкө боюнча курулуп жаткан имараттар, оңдолгон жолдор, ири долбоорлор, сатып алынган жаңы техникалар мамлекеттин капчыгынан каржыланып жатканын белгилей кетели. Консолидацияланган бюджет бизде СМИ да таралып жатат. Быйыл 1 триллиондон ашабыз буюрса. Биз ички дүң продукциясын триллиондон аштык дедик элек. Консолидацияланган бюджетти бир 2 жылдан кийин балким ушу триллиондон ашабыз деген мурда пландарыбыз бар эле. Эми мына Кудай буюрса быйыл ашчудай болуп турабыз. Көп жылдардан бери келе жаткан чек ара маселеси да толугу менен чечилди. Коңшу мамлекеттер менен болгон сүйлөшүүлөр оң натыйжа берип, чек аралар так аныкталып, эл аралык келишимдер менен бекитилди. Бул аймактык туруктуулукту камсыз кылып, соода-экономикалык байланыштарды күчөттү. Ар бир мындай 1 метрде калбай калды. Кыргызстанда баягы чек араны такталбаган жерлердин баардыгы такталды. Ошондуктан эртеңки күн ошо жерден 1 метр бирөө өтүп кетсе, чек араны буздуң, бул согуш деп айтса болот. А эгерде чек ара белгиленбесе, так жери жок болсо, алар биздики деп атса, биз биздики деп атсак, ошондо жанагындай тиги границабызды бузуп келди деп айта албай жатпайбызбы? 30 жыл аралыгында каралбай келген маселелердин чечилгенине кубанарлык иш, бирок айрым учурларда коомдун көңүлүн салмагы жок окуялар өзүнө буруп талкуу жаратат. Мисалы, Бишкектеги Манастын эстелиги. Айрым жарандар анын эстетикалык өзгөчөлүктөрүнө нааразы болушуп, ал эми кээ бирлери аны Кыргызстандын жаңылануусунун символу катары сыпатташты. Мамлекеттик телеканалдын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбековдун айтуусуна караганда, Манас ар бирибиздин жүрөгүбүздө болушу керек. Албетте, анын айткандарында чындыктын үлүшү бар. Эртең жанагы кыйкырып чыгып атпайбы, Манастарды алыш керек, башка кылыш керек деп. Алар баары жаратса дагы кайсы бир кыргыздардын бөлүгүнө ал Манас жакпайт, себептен алардын Манасы болбойт. Менин сиздерге кеңештеп кетерим, биринчи ошол Манасты түшүнүш үчүн Герцендин силерге берген образын жок кылышыңар керек. Ал Герцендин Манасы, Теодор Герцендин Манасы, ал биздин Манас эмес. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө өзүнүн Манасы болуш керек. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстан бүгүн жаңы тарыхый этапта турат. Коррупциясыз, криминалсыз жана экономикалык жактан күчтүү өлкө болууга болгон умтулуу ийгиликтүү ишке ашууда. Албетте, дагы да чечиле турган маселелер бар. Бирок алдыга жасалган кадамдар өлкөнүн келечегине үмүт берет.